Уруктук кочкор деп сурадыңыздар туугандар. Пешенеңиздерге мынантип бир коро күчтүү кочкордун козулары, жалаң эки тиш кочкорлор сатууга чыгып атат. Ал эми бул эки тиш кочкорлордун атасы мына ушул легендарный Аманат деген кочкор. Ал эми Аманат деген бул Вованыч деген легендарный кочкордун козусу. Учурда бул кочкордун бою 1,4 1,5 м. Ал эми кулак 23-24 деп айтылды. Баасы туугандар $100,000 чейин чыгып сатылбаган экен. Азыр видеонун уланысында сиздер ала турган кочкордун атасы дал ушул кочкордун бир аз видеосун көрүңүздөр. Сын сыпатын байкаңыздар туугандар. Видеодо албетте кээ бирки адамдар кичинераак тартып коет. Ал эми соода боло турган эки тиш кочкорлордун дагы видеолору бир аздан кичинекей экен. Аманат деген кочкор учурда дагы бар туугандар. Бул кочкор Карабалтадагы Степнойдогу Замир деген байкенин кочкору экен. Замир деген байкени өзүңүздөр билесиздер, көп жылдан бери Арашан аркалап келаткан фермерлердин бири. Соода мына ушул кочкорлордон болмокчу. Бул кочкорлор жайгашкан дареги азыр Өзгөн району, Жалпакташ айылында. Кочкорлордун баасы туугандар 30 миңден жогору башталат экен. Ушундай күчтүү кочкордун козуларына бул өтө эле жөндүү баа. 30 миңден өйдө көздөп кочкорго карап кете берет дейт. Бардыгы эки тиш, учурда куутка даяр. Кулактарын айта турган болсок, 19дан 22-23ке чейин, ал эми бойлору 95ке чейин. Эки тиш кочкорлорго жакшы көрсөткүч менен мына ушундай дерский кочкорлорду арасында көп экен туугандар. Кимге жаккан болсо видеонун аягына чейин көрүп байкаңыздар. Андан соң мен экранга номерлерди калтырам. Номерлерге чалып, сооданы кылып, жаккан кочкорлоруңуздарды сурап, подробный видео тарттырып соодалашсаңыздар болот. Эгер жакын болсоңуздар, келип жеринен тандап алып кетсеңиздер, андан дагы жакшы туугандар. Мына ушундай жакшы нерселерди ар дайым сиздер үчүн чыгарганга аракет кылабыз туугандар. Жакшы кочкорлорду жакшы дейбиз, жакшыны жакшы деш керек туугандар. Мээнети бар, жакшы каны бар, тазасы бар. Иши кылып сиздерге жарап бере турган, чарбаңыздарга пайдасын тийгизе турган нерселерди биз чыгарганга аракет кылабыз. Андыктан кимге жаккан болсо, номерлерге чалып байланышып сүйлөшө бересиздер. Козулар неме болуп аткан? Чыгарыш керек да. Ана блогерлерге айтып коесуң. Нормально.